Марк аттуу дарыгер медицинанын онкология тармагында таанымал мыкты адис эле. Бир жолу ал абдан маанилүү конференцияга бармак. Ал жакта ага медицина тармагындагы изилдөөлөрү үчүн сыйлык беришмек эле. Конференцияда анын көп жылдык эмгегине баа бериле тургандыктан ал абдан толкунданып турган. Учакка отуруп 2 сааттык учуудан кийин авариялык кырдаалдан улам учак жакынкы аэропортко конууга мажбур болот. Марк конференцияга кечикпегенге аракет кылып, бир нече күнгө машинаны ижарага алып, андан ары жолун улайт. Бир аз жүргөндөн кийин эле жамгыр нөшөрлөп, катуу бороон башталат. Катуу жаандын айынан жолдон адашып кетет. 3 сааттай жол жүргөн соң таптакыр башка багытта баратканын байкайт. Ачка болуп, чарчап, акыры токточу жайды издеп баштайт. Бир нече убакыт өтүп, кичинекей эски үйдү көрүп токтойт да эшигин тыкылдатат. Эшикти эже ачат. Абалын түшүндүрүп, байланышып алганга телефон сураса, эже телефону жок экенин айтып, бирок аба ырайы өзгөргөнчө аныкына кирип отурса болорун айтат. Ачка, жаанда калып суу болуп, жолдон адашып чарчаган дарыгер эженин үйүнө кирет. Ысык тамагын, чайын үстөлгө коюп, ырыскы үчүн ыраазычылык айтып сыйынат да, алыңыз дейт. Марк жылмайып, мен Кудайга дагы эч кандай сыйынууга да ишенбейм дейт. Тамактанып отурган дарыгер эженин бүлбүлдөп жанып турган шамдын жарыгында кичинекей керебеттин жанында сыйынып отурганын байкайт. Эженин жардамга муктаж болуп турганын түшүнүп, ал сыйынып бүткөн соң ага Кудайдан эмнени сурап жатасыз? Чын эле ал сизди угуп жооп берет деп ойлойсузбу дейт. Бир аз жымжырттыктан кийин төшөктө жаткан баланын абалы жөнүндө да сурайт. Бул менин балам. Ал рактын сейрек кездешүүчү түрү менен ооруйт. Мындай ооруну Марк аттуу дарыгер гана дарылайт экен. Бирок бизде дарыланганга акчабыз да жок. Анын үстүнө ал дарыгер башка шаарда жашайт. Кудай менин сыйынуума жооп бере элек. Бирок ал учуру келгенде жардам берерине ишенем деп айтат. Ушунун баарын угуп отурган Марк таң калып, эч нерсе дей албай ыйлап жиберет да, Кудай кудуреттүү деп шыбырап, ушул күндө аны менен болуп өткөн окуянын баарын, учактын шашылыш конууга мажбур болгонун, нөшөрлөгөн жамгырдын айынан адашып калганын эстейт. Ошол абалдардын баары бул эженин сыйынуусуна берген Кудайдын жообу эле эмес, башкаларга жардам бериш үчүн ага берилген мүмкүнчүлүк да экенин Марк түшүнөт. Ыйык жазуудан Кудайдын сыйынууну угуп бала бергенин, ачкачылыкта тойгузганын, туткунду бошотконун, теңир адамдын үнүн ушунчалык уккандыктан жада калса күндү, айды токтотконун окуйбуз. Кудай чынында сыйынууларды угат. Ал жардамга даяр.